Assalamu alaikum экенчтер. Барыңыздар жаз келип, сонун болуп ушундай көк чөптөр чыгып калды. Эми бүгүн биз болсо ушундай черештин рецептин тарттык. Анда эмесе баштадык. Эң алгач эле черештин асты жагын жана үстүндөгү жаман жерлерин ушундай кылып тазалап алабыз. Аны сууга абдан жакшылап жууп жиберебиз дагы. Казаныбызга асып, суудан куюп, кайнатып алабыз. Соолуш керек бул череч. Мына ушундай болуп кайнап чыкканда демек черечебиз даяр болгон болот. Бир аз саргара түшөт. Андан кийин суудан чыгаргандан кийин эле согун чыгарып кое турабыз. Эми болсо пияз тура алабыз дагы. Газга казаныбызды асып, дал ушундай майды көбүрөөк куюп, татымдарыбызды кошуп, калемпир, мурч, туз баарын кошобуз дагы. Үстүнө болсо биз бая даярдап алган черешти муздатып алабыз алдын ала. Андан кийин черешти кошуп, үстүнө аралаштырып, бир сыйра кууруп алабыз. Эскерте кетчү нерсе, пияз кызарып, кичине саргайып баштаганда билесиздер, ошондой убакта гана черешти салабыз. Мынакей жакшылап кууруп алдык, начинкасы даяр болду. Эми болсо камырына өтө берели. Камырына жылуу суу же муздак суу боло берет. Жана дагы мен бир аз гана бир кашык гана тоң май кошуп койдум. Тоң майдын ордуна жөнөкөй май дагы койсоңуздар болот. Тоң май койсоңуздар камырыңыздар бир аз болсо дагы жумшаараак болот. Андан кийин эле тузун эригиче аралаштырып, камыр жууруп алабыз. Дал ушундай камырыбыз даяр болгондо үстүн пакет менен жаап алып кое турабыз. Даяр болуп калды. Эми бөлүктөргө бөлөбүз. Мен 4 бөлүккө бөлүп алдым. Ар бирин өзүнчө ушундай колобок кылабыз. Өзүнчө түйүп кое турабыз, тыныктырып. Андан кийин бирөөсүн алып жая беребиз. Жана дагы ушундай кылып мантыга, оромого жайгандай кылып эле жаябыз, бирок бир аз камыры калыңыраак болот. Мынакей камырыбыз даяр болуп калды. Эми ордунда эле ошол эле ордунда ушундай бөлүктөргө бөлүп алам дагы, ичине салып түйө берем. Коркпоңуздар, клёнка айрылбайт, жыртылбайт. Бул аябай бышык клёнка. Дал ушундай кылып эле начинкасын салабыз дагы, сразу эле түйүп кете беребиз. Түйүп бир аз кое турабыз. Ал эми газыбызга сковородкабызды даярдап кое алабыз. Ал сковородка ысып, кургак эле болгондо, кургак эле кактап бышырып алабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул майлап бышырса болобу деген, майлап дагы бышырышат экен. Анан газды аябай жай отто ушундай кактап, эки жагы кызарып, сонун болуп ушундай болуп калганча эки жагын тең кактап бышырабыз. Мынакей караңыздарчы, биздин череч самсагыбыз же болбосо көк самсагыбыз даяр болду. Ушундай сонун, сочный. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Кимде ким запор болуп аткан болсо дагы аябай сонун жардам берет экен. Биздин каналга катталып, ушул видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Дагы жаңы рецепттер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.